пейіште ғана көтерсін болды иншалла. Ошол үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисти эмне үчүн келтирди десе, биз адам башка бир хадисте айтат, мусулманга бул жашоо түрмө деп айткан экен, зандык деп айткан экен. Бул жашоодо мусулманга тияка караба, бул арам, буну ичпе, бияка барба, намаз оку. Бул как будто биз үчүн жашоо как будто бир мындай ограниченный бир капсулада жүргөндөй болобуз дейт. А кафирга бул жашоо жаннат экен. Эмнени кааласа ошону ичет экен. Эмнени кааласа ошону жейт экен. Эмнени кааласа ошону кылат экен. Спрос жок экен, мындай айткандачы. Поэтому для верующего быстрая смерть – это милость, а для неверующего – это что? Это наказание и скорбь. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: «Инна л'абда иза вуди'a фи кабрихи ва тавалла анху асхабуху, иннаху ла ясма' қар'a ни'алихим». Адам кабырга келгенде дейт, кабырга келип туруп, носилка менен келгенде, жаназа намаздан кийин мархумду кабырга киргизген убактында дейт, анан ушул киргизип, кирпич менен ошол лахатты жаап, анан бүт топурактын үстүндө салганда дейт. Салып бүткөндө дейт, анан ошол кишинин достору, ака-укалар, аяштар, туугандар, достор, жамаат келип туруп кайткан учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: «Ла ясмау қар'a ни'алихим», адамдын тапачканын, калөштүн жерге тийгенде угуп турат экен дейт. Мына мени алып келди да, өздөрү болсо кетти, мени дападан да жалгыз калдырды деп, ошону кулагы менен ууп, көз менен чыгарып салат экен дейт. Ошол үчүн бизде кыргыз казакта, жалпы мусулмандарда сөз бар. 40 кадам чыктыбы, бир жакындары калса, бир дуа кылып койсо. Ман роббук, айю дину, айюл китабу, айюл расулик. То есть ошону азыр периштелер келгенде, саган кичине болсун, жеңилдик болсун, Раббин ким дегенде Алла деп жооп бергенин, китабың ким, кайсы китепти окудуң бул жашоодо? Кур'ан деп жооп бергенин, сен пайгамбарың ким? Мухаммад деп жооп бергенин, сен диниң кайсы дегенде ислам дин деп жооп берген деп акатса, жандагылар мархумга, рухка суроо жооп ретинде жардам бериш керек дейт. Кур'ан окуйбу, дуа кылабы, зикир кылабы, кичине болсо жанда отурабы, же көпчүлүктөн сурап коебу, бул киши кандай киши болчу? Акатса, мархумдар, өлгөн кишилер бүт адамдардын сөзүн, айткан масала, же болсо керек болсо тапачканын тагылганы угуп турат экен, ошол эми дарек турат экен.